Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен. Биз эфирде жаңылыктардын жыйынтыктоочу чыгарылышы, студияда Чынар Капарова Жана Мирлан Маматалиев. Алгач бүгүнкү окуялардын кыскача мазмунун сунуш кылабыз. Мыйзам бардык үчүн бирдей. Кылмыш кодекси тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөр сунушталып жатат. Бул маселе сот реформасы боюнча кеңеш тарабынан кеңири талкууга алынды. Жылуулук борборун талкалап бузуу иштери күзгө чейин уланат, бирок калкка жылуулук берүү токтотулбайт. Бишкек шаардык жылуулук электр борборун оңдоп жаңылоо уланууда. Ордо калаанын жолдору оңдолууда. Жаңыланып жаткан Бишкектин 3 көчөсү сентябрда пайдаланууга берилет. Башкаладагы жол курулуштарынын жүрүшү тууралуу бүгүнкү чыгарылышта. Уктабай тилек айтып, түнү бою жакшылыктан үмүт кылыңыз. Мусулмандар кадыр түн тосууда. Кылмыш кодекси тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөр сунушталып жатат. Бул жөнүндө бүгүн сот реформасы боюнча кеңештин жыйынында президенттик аппараттын жетекчиси Данияр Нарымбаев билдирди. Эгер өзгөртүү кирсе, оор кылмыштар өзүнчө кодекске киргизилип, жеңил административдик айыптар өзүнчө категория менен каралмакчы. Аны менен катар сот укук тармагындагы айрым мыйзамдарга дагы өзгөртүүлөр киргизилип, алар кеңештин мүчөлөрү тарабынан талкууга алынды. Андагы өзгөрүүлөр тууралуу Элиза Нурматованын материалында. Кылмыш иши аныкталгандан кийин соттук отурумдун иши ыкчам өтүп, жаза берүү процесстерин жеңилдетүү үчүн айрым тартип бузуу кодекстерине өзгөртүүлөр киргизилет. Сот реформасы боюнча кеңештин мүчөлөрү бул маселени ичара талкуулап, андагы өзгөрүүлөргө кеңири токтолду. Иш козголушу, кылмыш жана майда барат баягы мыйзам бузуулардын эрежелери жаңырылат. Ошону менен биз ойлойбуз, кылмыш жана кылмыштуулук жана мыйзам бузуулар азыраак болот дагы, аларды карап аткан эрежелер тагыраак болот дагы. Биздин укук коргоо органдары сот менен биргелешип, биздин коомубузда мыйзамдуулукту ылдамыраак орнотот деген ишенич бар. Аны менен катар абакта отургандарга мунапыс берүү тармагында өзгөртүүлөр болот. Зордуктоо, паракорчулук, аскердик мыйзам бузуулар, согуш чакырыктарына айыптуулар, террорчулук сыяктуу оор кылмыштарга мунапыс берилбейт. Аны менен катар калган жеңил жазаларга 1 жылда бир жеңилдик берүү системасы каралууда. Как в отношении лиц, так в отношении деяний. Мындан ары кылмыш укуктук саясатын кайрадан карап чыгып, андагы айрым беренелерге өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушталып жатат. Кылмыш менен жөнөкөй катачылыктардын айырмачылыгын жакшылап иликтеп, ар бирин өзүнө жараша жоопко тартуу керек. Эми өзгөртүүлөр киргизилген бул мыйзам долбоорун эл өкүлдөрү сентябрда карайт. Анын колдоого ээ болушу парламенттен көз каранды. Элиза Нурматова, Алтынхан Бабаев, Коомдук, 1 канал. Индиянын премьер-министри Нарендра Моди расмий иш сапары менен Кыргызстанда болду. Ал эки өлкөнүн соода-экономикалык мамилелерин арттырууга толук мүмкүнчүлүктөр бар экенин билдирди. Аны менен Индия бийлиги Кыргызстандын парламенттик башкаруу жолуна түшкөндүгүн жогору баалай тургандыгын дагы кошумчалады. Иш сапардын алкагындагы жолугушуулар жана жетишилген келишимдер тууралуу толугураак кийинки материалда. Индиянын премьер-министрин өкмөт башчы Темир Сариев салтанаттуу түрдө тосуп алды. Келген делегациянын урматына ардактуу кароол тизилип, эки өлкөнүн кийиминдери жаңырды. Индия премьер-министри менен президент Алмазбек Атамбаев, парламент төрагасы Асылбек Жээнбеков жана өкмөт башчы Темир Сариев жолукту. Нарендра Моди эки өлкөнүн соода-экономикалык алакасын бекемдөө керектигин белгиледи. Ошондой эле Кыргызстандын парламенттик башкарууга өтүшүн жогору баалаган премьер-министр мындай кадам Индия үчүн чоң кызыгуу жаратарын да кошумчалады. Нарендра Модинин интернет баракчаларында 10 миллиондон ашык адам байланышта. Ал дароо Кыргызстанга келген сүрөттөрүн чыгарып, бир нече саатта интернеттен 100 миңдеген адамдар жактырарын билдирген. Аны менен катар Твиттерге өзүнүн пикирин калтырганга да жетишкен. Аларча мамлекеттик резиденциясында президент Алмазбек Атамбаев Нарендра Моди менен жолугуп, тар чөйрөдө пикир алышты. 1 саатка белгиленген сүйлөшүү 2 саатка созулду. Жолугушуубузга жана сиз менен Кыргызстан жана Индиянын ортосунда достук мамилелерди өнүктүрүүнүн актуалдуу маселелери боюнча пикир алмашуу мүмкүнчүлүгүнө кубанычтамын. Кыргызстан сиздин өлкө менен эки тараптуу кызматташууну кеңейтүүгө кызыктар. Сиздин бул сапарыңыз мамилелерибизди мындан ары активдештирүүгө түрткү берет деп ишенем. Мен Борбордук Азияга келгендигиме абдан кубанычтамын. Кыргызстанга бул менин биринчи сапарым. Мен Кыргызстанга региондогу демократияны өнүктүрүп жаткан өлкө катары келдим. Мен бул жерге келгендигиме сыймыктанам.
Кыргызстан региондогу жана дүйнөдөгү өлкөлөргө жакшы үлгү болуп дем берип турат. Жолугушууда Индия премьери Кыргыз президенти экөөнүн туулган күнү бир күндө экенин белгилеп, андан башка дагы Кыргызстан менен Индиянын келечектеги алакаларынын арышы кенендигине токтолду. Мындан тышкары Нарендра Моди эки өлкөнүн соода-экономикалык карым-катышын арттыруу максатында бизнеске шарт түзүп, виза жагынан жеңилдик берүүнү сунуш кылды. Жолугушуунун жүрүшүндө кыргыз-индиялык кызматташуунун соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык тармактагы маселелери да талкууланды. Мы активно сотрудничаем в рамках региональных и международных. Биз регионалдык жана эл аралык уюмдардын алкактарында активдүү кызматташабыз. Кыргызстан мындан ары дагы Индия менен эл аралык уюмдардын алкагында, анын ичинде Бириккен Улуттар уюмунун реформалоо маселелери боюнча дагы кызматташууну чыңдай берет. भारत की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर आपने हमारा समर्थन किया. Индия мамлекети менен ЕАЭП эркин соода сатык алакасы боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикке кошулушу соода тармагындагы эки тараптуу мамилелерди жаңы деңгээлге алып чыгууга жакшы мүмкүнчүлүктөрдү берет. Учурда эки өлкөнүн товар жүгүртүүсү төмөн, бирок аны жогорулатуу үчүн бизнесмендер жолугуп иш алып баруусу зарыл. Жолугушуунун соңунда өлкө башчы Алмазбек Атамбаев менен Индия премьери Нарендра Моди Кыргызстан Индия ортосундагы биргелешкен билдирүү кабыл алып, 4 документке кол койду. Эми Индия Кыргызстанга аскердик жабдуу жагынан жана кадрларды машыктырууда көмөк көрсөтөт. Ошондой эле маданият, искусство, жаштар, спорт жана маалымдоо каражаттары тармагында да биргелешип иш алып барууга макулдашуулар болду. Мындан тышкары Кыргызстан менен Индиянын шайлоо багытында кызматташуу жөнүндө меморандум менен биздин өлкөнүн экономика министрлигинин стандартташтыруу жана метрология борбору менен Индиянын стандарттарын бюросунун ортосунда меморандумга кол коюлду. Нарендра Моди кезегинде Индиянын Шанхай кызматташтык уюмуна кирүүсүн колдогондугу үчүн Кыргызстанга ыраазычылык билдирди. Индия келерки жылы уюмдун толук кандуу мүчөсү боло алат. Ага чейин президент Алмазбек Атамбаев Индияга расмий сапар менен барып келет. Элиза Нурматова, Алтынхан Бабаев, Коомдук, 1-канал. Программабыз улантабыз. Талас облысы жер үй алтын кени ишке киргенден тартып дотациядан чыгып кетет. Бул тууралуу премьер-министр Темир Сариев облуска болгон жумуш сапарында эл менен жолуккан учурда билдирди. Азыркы тапта облус жылына 590 миллиондой кереше таап, калган акчасын мамлекеттик казынадан берилет. Эгерде кен ишке кирсе, 18 айдан кийин фабрика ачылып, андан жылына Кыргызстанга 1 миллиард сом салык түшүп турат. Муну менен 3 жылда облустагы социалдык муктаждыктарды толук жоюуга болот, деди өкмөт башчы. Кененирээк кабарчыбыз айтып берет. Өкмөт башчы Талас облусуна иш сапары менен барганда жер үй алтын кенинин абалы менен таанышып, жергиликтүү тургундар менен жолукту. Кенди иштетүү укугун алган компания жакынкы пландары тууралуу маалымат берди. Эл алдында сөз сүйлөгөн өкмөт башчы кенди иштетүүдө эң биринчи кезекте туруктуулук болсо, андан элге көп пайда келерин кошумчалады. 170 миллион сом түштү бюджетке. Мен айтып коем, Бекмолда айылдын тургундарда турат. Бул жергиликтүү бюджеттин акчасы. Анын колдоонун өзүнүн эрежеси бар. Мыйзам бар. Муну тойго кетирбейбиз. Айлыкка кетпейт. Бул өнүгүү социалдык багытка кетет. Садик салса макул. Школдун ичине компьютер алса макул. Англис мугалимин алып келип окутса макул. Спортзалга макул, поле салууга макул. Бир фабрика салсаңар макул ага. Жер үй ишке кирсе, элеттиктерге жаңы жумуш орундары түзүлөт. Аны менен катар кенден түшкөн салыктын эсебинен өлкөдөгү авариялык абалда турган мектептер толугу менен жаңыртылат. Кыргызстанда 2222 мектепти биз изилдеп чыктык. 809 бала бакчаны изилдеп чыктык. Кандайдыр ушундан түшкөн акчанын кандайдыр бөлүгүн биз ошол айыл өкмөтүнө, районго, областка бердик. Биз ошол 100 мектепти жаңы салып, 100 мектепти оңдотобуз деп атабыз. Мындан ары уруксат кагаздары эки гана жол менен берилет. Биринчиси тендер, ири компанияларга ачык тендер өткөрүлөт. Экинчиси аукцион, майда табият байлыгын коруу бар кендерди иштетүү аукцион аркылуу гана аныкталат. Ким көп каражат сарптаса, ошол иштетүүгө укуктуу болот. Өлкөдө лицензияны сатууга тыюу салынган. Мындан улам ишенип келген акчасын салып жаткан инвесторлорго мамлекет тарабынан кепилдик болушу керек, деди Сариев. Баарыбыз тең эколог болдук, баарыбыз тең токойчу болдук, баарыбыз тең геолог болдук. Баарыбыз билип калдык. Билимибиз барбы, жокпу? Адиспизби, адис эмеспизби? Жалпылап туруп сүйлөй беребиз. Ошондой токтотолу. Токтотолу андайды.
ар бир жерде адиси болуш керек. Узакка созулган жыйындан соң чогулгандардын көпчүлүгү кенди иштетүүнү колдой тургандыгын билдирди. Анткени эл арасында жумушсуздук негизги көйгөйлөрдүн бири. Биздин жерибизге ушундай чоң алтын кен байлыгы болгондуктан алтын кен мен өзүм жеке оюм боюнча алтын кен элге кызмат кылып, элдин жыргалчылыгы үчүн жакшы шарттар түзүп бериш керек. Башка бөтөн жакка кетпей, ушу биздин Бекмолда айыл өкмөтүнүн өзүнүн эмелерибизге жумшалса, керектүү нерсебизге жумшалса, биз ал нерсеге каршы эмеспиз. Жери иштейт дегенде мен жаш бала болчумун. Азыр мен мына 81-ге келдим. Ушундан бери эле баягы бүтпөгөн, чоюлган резинадай болуп эле келатат бул. Өкмөт азыр кенден киреше табууну гана ойлобостон анын зыяндуу жактарында толук көзөмөлгө алууда. Ошондуктан премьер Темир Сариев айыл элин башкаларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, келип түшкөн каражатты сарамжалдуу пайдаланууга мүмкүндүк берип, облустун өнүгүүсүнө салым кошууга чакырды. Элиза Нурматова, Бекназар Шерманбетов, Коомдук, 1-канал. Бишкек шаардык жылуулук электр борборунун оңдолтулган жерлери бузуу иштери ушул жылдын күз айларында толук бүткөрүлөт. Эски объекттер бузулгандыгы менен калкка жылуулук берүү токтотулбайт. Мындан тышкары учурда 2 объект бүткөрүлүп иште күтүүгө берилди. Кесиптешим Мээрим Бакир кызы жеринен кененирээк баяндайт. Бишкек шаардык жылуулук электр борборунун оңдоо иштери кызуу жүрүүдө. Учурда 400ден ашуун жумушчу тынымсыз иштеп жатат. Эскилерди жаңылоо кыска убакытта эле бүтө калбайт. Ушул жылдын жазынан бери көпчүлүк жумуш объекттерди бузууга жумшалууда. Жаңы объекттин ордун даярдоо иштери эле ушул жылдын күз мезгилине чейин созулат. Борбордук жылуулук электр борборун оңдоого $386 миллион жумшалууда. Бул каражат Кытай насыясынын эсебинен. Мындан башка дагы Кытай тарап $20 миллион грант берген. Гранттын эсебинен $9 миллион 2 автотрансформатор орнотулат. Анын бири ишке берилди. Дагы бир трансформатор бар, анда кубаттуулугу 250 мегавольт ампер. Аны болсо эски 7-чи автотрансформатордун ордуна азыр демонтаж кылып жатышат. Аны бүткөндөн кийин складтан алып келип уш жерге орнотуп беришет. Бул болсо электр энергиясын бөлүштүрүү үчүн курулган жаңы объекттердин бири. Объекттер эле эмес, жабдыктардын да баары жаңыланууда. Тетиктер Кытай жана Орусиядан алып келинүүдө. Айта кетүүчү жагдай жылуулук электр борбору оңдоодон өткөрүлгөндөн кийин электр кубаттуулугу да көбөйөт. Буга чейин кубаттуулугу 666 мегаватт болсо, азыр реконструкция бүткөндөн кийин 125 мегаватт кошулат дагы үстүнө. Бишкек шаардык электр жылуулук борборун оңдоо иштери 2007 жылдын июль айларында жыйынтыкталышы керек. Борбор кызматкерлеринин айтымында учурда бардык иштер график боюнча алдыда баратат. Мээрим Бакир кызы, Алмаз Нурманбетов, Коомдук, 1-канал. Бул арада Бишкекте оңдолуп жаткан 3 көчө сентябрь айында пайдаланууга берилери маалымдалды. Май айында курулушу башталган ал жолдорду оңдоо иштери азыр кызуу жүрүп жаткан мезгил. Быйыл жалпысынан борбордо 17 чакырым жол оңдолот. Анын 7 чакырымы Кытай грантынын эсебинен ишке ашууда. Башкаладагы жол курулуштарынын жүрүшүнөн кабарчыбыз Бурлай Пусурманкулова кабар алып келди. Мен азыр Жукеев Пудовкин көчөсүндө турам. Сырттагы күндүн катуу ысыктыгына карабай жолчулар өз иштерин улантышууда. Борбор каладагы абалы эң начар деп саналган көчөлөрдү толук оңдоо май айында башталган. Сентябрга чейин курулуш аяктап пайдаланууга берилиши кажет. Ошондуктан жолчулар тынымы жок иштеп, жолду жаңылап кеңейтишүүдө. Бишкектеги 17 чакырымдык 15 көчөнүн 3-өсүн оңдоого Кытай мамлекети 50 миллион юань бөлсө, калгандарына шаардык бюджет 300 миллион, республикалык бюджет 100 миллион сом бөлгөн. Кытай грантынын эсебинен 7,4 чакырымдык 3 көчө оңдолот. Ал Жукеев Пудовкин 1,8 чакырымы Токомбаевден Ахунбаевке чейин, Ауезов 2,8 чакырым, Анкарадан Салиевага чейин, Махатма Ганди 2,8 чакырым, Жибек жолунан Маевка айылына чейин. Республикалык жана шаардык бюджеттин эсебинен 10 чакырым жол оңдолот. Ибраимов, Курманжан, Датка көчөлөрү азыр оңдолууда. Ошол күндөрү Садыгалиев көчөсүн оңдоо үчүн тендер жарыяланды. Мындан тышкары 2 көпүрө толук реконструкцияланат. Чүй проспектинде жана Восток бетте Аламин суунун үстүндө жүрө көпүрө, Навоза көчөсүндө ушу 2 көпүрө толук реконструкция болот да. Андан тышкары 10 микронун ичинде толук жана ички жолдор оңдолот. Жолдун жанындагы тротуарларда оңдолуп, толук жарыктандырууга дагы шаар бийлиги өзгөчө көңүл бурууда. Сапаты бул экотехник инспекция бар при правительстве. Биз анан өзүнчө независимый лаборатория бар, ошолор текшерип атат да. А Кытайдын гранты болсо биздин
текшерүүдөн башка өзлөрүнүн 3 специалист келген, правительстводон келген Кытайдын брендиси 3 текшерип атат да. Курулуш азыр ортолоп калды. Оңдолуп жаткан жол башынан аягына чейин жабылып тургандыктан айдоочуларга ыңгайсыздык жаратууда. Бирок куруучулар 1-сентябрга чейин унаалар үчүн кенен тегиз көчөлөр ачылат деп ишендирүүдө. Любой кишиге жакшы болот, жол жакшы болсо любой нерсе жакшы болот. Жолдор жакшылап калды мурунка караганда Бишкекте негизичи. Бул районго мен биринчи жол келип атам. Бул жакта жазып атат эми, жүрсө жакшылап атат. Борбор калаада жалпысынан 600 чакырым жол бар. Айрым көчөлөр толук оңдолуп жатканы менен дагы бир канчасы капиталдык ремонтко муктаж. Бурулай Пусурманкулова, Нуркамил Асанов, Коомдук 1-канал. Лейлек районундагы алыскы булак башы айылы таза суу менен камсыз болду. Гениалдуулуктун формуласы абдан жөнөкөй экенин дарыгер Абдрахман Ешиев да тастыктады. Бул маалыматтар менен кеңири Ош студиясы тааныштырат. Саламатсызбы, Актилек, сөз сизде. Рахмат, кестиштер. Ова гениалдуулуктун формуласы абдан жөнөкөй. Муну оштук хирург Абдрахман Ешиев дагы бир жолу тастыктады. Бул кишинин физиотерапиялык дарылоонун технологиясын өтө жөнөкөйлүк менен ишке ашырганы таң калтырбай койбойт. Ал эми аны ишке ашырууда да абдан жөнөкөй ыкмалар колдонулат. Чакмак чырагынын батарейкасын медицинада кан коюу үчүн колдонууга болот. Медицина илимдеринин кандидаты Абдрахман Ешиев физиотерапиялык приборлорун дал ушул оттуктун батарейкасынан жасайт. Мисалы мына бул фотодренаждуу түзүлүш. Светодиоддон турат. Светодиод 450 нанометрден. Анан ушул светодиодду биз одноразовый система, ал эми системанын ичинен келип туруп бул жакка зажигалканын батарейкасын менен орнотулуп бул жакка пайт этилген. Абдан кичинекей көрүнүшүнөн оюнчукка окшогон түзүлүш өзүнүн антисептикалык жана кубатты жогорулатуучу касиети менен көк түстүн жардамында жаратты дарылайт. Белгилей кетчү нерсе бул прибор жаш окумуштуу Данияр Ешиевдин кандидаттык диссертациясынын негизги темасы болгон. После купирования воспалительного процесса операциядан 2-3 күн өткөндөн соң шамалдоонун алдын алуу процессинде биз көк түстүн жардамы менен бактерияга каршы жана ооруну басаңдатуу үчүн бул приборду колдонобуз. Биологического и обезболивающего действия. Операциядан кийинки жаратты тез айыктыруу үчүн мини вибромассаждуу шайманда ойлонуп табылган. Анын башка аналыктарынан айырмасы жеңилдетилген режимде иштөөсүндө. Сотовый телефондун батарейкасы аны кадимки эле ошол телефондун эмесинен бул деле ошол телефондун вибратору алынган. Аны бул экөөнү улаштырып, мындай мезгил менен мындай колдонсо болот да. Ешиевдин ойлоп тапкан аппаратын жасоого болгону 50 гана сом жумшалат. Ошондуктан шайманды көбөйтүп, физиотерапиялык жабдуулар жокко эсе болгон алыскы райондордо кеңири колдонууга болот. Айыл кыштактарда мисалы үчүн физиотерапиялык кабинеттер жок да. Ошон үчүн бизде көбүнчө айылдан келгендерге жасап беребиз дагы, алар үйүнө барып, үй шартында колдонула берет да. Ошого мындай ыңгайлуу. Бул жөнөкөй шаймандар бир жылда 1000ден ашуун адамдарга жардам берүүдө. Акыркы 15 жылда Ешиев мырза медицина жаатында 14 жаңы шайманды ойлоп таап, патенттөөгө жетишкен. 15-чи шайман азырынча изилденүүдө. Актилек Гүлжигет кызы Акжол Айбашев, Коомдук 1-канал, Ош. Буга чейин арыктан суу ичип, жугуштуу оорулардын азабын көп тартышкан Лейлек районундагы алыскы булак баш айылы таза суу менен камсыз болду. 80 жылдан бери чечилбеген бул көйгөйдү эл аралык уюмдардын көмөгү менен кыска аралыкта жөнгө салууга мүмкүн болду. Электиктердин көптөн күткөн кубанычын тең бөлүшкөн аймактык кабарчыбыздын сюжетине кезек беребиз. 300дөн ашыгыраак түтүн жашаган бул айылды булак башы деп коет. Булактын башында жашаганы менен таза суунун көйгөйүн көп жылдардан бери тартып келген айыл эли жаз болсо эле жугуштуу ооруларга кириптер болуп, көп көйгөй тартчу. Кандай проблемалар бар экенин аныктаганда негизги проблема катары бул жерде суу чыкты. Биз көрдүк арыктагы ылай сууну тундуруп ичип аткан. Мына азыр көрдүңүздөр, ушул проекттин алкагында биз ушундай эл таза суу менен камсыз болду. Айылга келчү таза сууга керектелүүчү акча каражаттарын эл аралык толеранттуулук фонду менен Бириккен Улуттар уюмунун качкындар менен иштөө уюму каржыласа, ашар жол менен арык казып, кара жумуш аткарган калкка эмгек ак катары азык түлүктөр да берилди. Натыйжада жабыла көтөргөн жүк жеңил болуп, кыска аралыкта айыл үчүн таза суу түтүктөр орнотулду. Негизинен жумуштун көбүн элдер өздөрү аткарышты. Алардын салымы чоң. Биз азык түлүк программасы боюнча да жардам берип, 10 май тараттык. Анан кеткен чыгымдын жарымын көтөрдүк. Көп балалуу Тунугай Абдырасулова айылга таза суу чыгарылат десе, өзүнө тиешелүү жер үлүшүн да бөлүп берген. Эл ичинде биздин үй бүлө үчүн да өтө зарыл болгондуктан баарын жасайбыз. Себеби бизге таза суу керек дейт ал. Сүлүк болот бул сууда, малдар ичип алат.
малдардын тамактары ооруйт. Балдарыбыз эми балдарыбызга өзү сүзүп кайнатып беребиз, кайнак суу кылып. Азыр эми Кудайга шүгүр таза суу ичип калдык. Бүгүн Чакан айылда чоң майрам. Таза суунун ачылыш салтанатында бир ай мурда даярдык көрүшкөн элеттиктер Макико Шинахара баш болгон Бириккен Улуттар уюмунун өкүлдөрүн жана жергиликтүү калкты нан туз менен тосуп алышты. Адылбек Акматов, Рысбек Мазайт уулу, Коомдук 1-канал, Лейлек, Булак баш айылы. Эми кайрадан сөз Бишкек студиясында. Мирлан. Рахмат, биз программабызды улантабыз. Парламенттин төрагасы Асылбек Жээнбеков Сауд Аравия корольдугунун элчиси Абдурахман бин Саид Аль-Жуманы кабыл алды. Жолугушууда эки тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелери, маданий гуманитардык тармак жана саламаттык боюнча долбоорлорду ишке ашыруу талкууланды. Элчи өз кезегинде Кыргызстандын парламенти тарабынан ратификацияланган маанилүү келишимдер үчүн төрагага ыраазычылык билдирди. Акыркы 2 жумадан бери Ысык Көл облусунда 1916 жылдагы Кыргыз элинин улуттук боштондук көтөрүлүшүндө курман болгон мекендештерибиздин сөөктөрүн издөө иштери жүрүп жатат. Анда негизинен набыт болгон адамдардын сөөктөрү изделүүдө. Тарыхый маалыматтарга караганда 1916 жылдагы Кыргыз элинин улуттук боштондук көтөрүлүшүндө орус падышачылыгынын жазалоочу отрядынан 200 миңден ашуун адам курман болгон. Ал эми расмий эмес маалыматтарда мындан 2 эсе адам кырылганы айтылып жүрөт. Кененирээк Эдил Мелисбек токтолот. Мына ушул тарыхый окуяда Ысык Көл өрөөнүнөн канча адам Кытай тарапка кетүүгө аргасыз болгону боюнча так маалымат жок. Үркүн учурунда сууктан, ачкачылыктан каза болгон адамдардын көбү белгисиз бойдон калууда. Чакыр Корум өрөөнүндө мындан 5 жыл мурун эгер болуп иштеген Мырза Дунканаев бир адамдын сөөгүн байкап калып, аны таш менен корумдап кеткен. Бирок издөө учурунда сөөгү табылбай, издөө тобун убарага салды. Бул жерди казганын себеби бияктан деген биз кишинин сөөгүн көргөнбүз. Анын көрүп 4-5 жыл өтүп кетти. Башы чыгып калыптыр болчу, ошо башын корумдап кайра көмүп койгонбуз. Бирок Мырза Дунканаев көрсөткөн жер жаңылыштык менен казылып жаткан. Адам сөөгү башка жерден 10-15 метр алыс жерден биздин журналисттердин аракети менен табылды. Табылгандан кийин Куран окуп, чачылган сөөгүн чогултуп таш менен жакшылап корумдалып коюлду. Эми бул адамдын сөөгү бардык вазипалары менен өкмөттүн чечимине ылайык белгиленген жерге кайрадан көмүлөт. 5-6 июль күндөрү ушул Сары Жаз өрөөнүн бир группа карап келген. Ал жакта дагы ошо сөөгтөрдү чогултуу боюнча иш аракеттер жүрүп атат. Ошол сөөгтөрдү аныктап такталгандан кийин бул өкмөт Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө сунушталат. Ошондон кийин кандай чара көрүү жагы андан кийин пландалат. Издөө иштеринин экинчи күнүндө чек арачылар жана түзүлгөн топтун мүчөлөрү бедел ашуусуна бармай болушту. Тарых барактарында айтылгандай, дал ушул бедел ашуусу аркылуу Кытай тарапка өткөн адамдардын саны көп болгон. Ашууга жетүү үчүн бедел чек ара тозотунан 2 чакырым гана автоунаа менен жүрүүгө мүмкүн болду. Андан кийин азык-түлүк жана башка жабдыктарды көтөрүнүп алып, тоону кырдап издөө иштерин улантууга жөнөдүк. Аба ырайы жакшы болгону менен кан басымы жогору болгондорго чыгууга уруксат берилген жок. Себеби издөө иштерин жүргүзө турган ашуу 4,5 миң метр бийиктикте жайгашкан. Ошентип бедел ашуусуна дагы кирип келдик. Мына бул тоонун аркы бети эле Кытай Эл Республикасы. 1916 жылы Ысык Көлдөн толкуган эл мына ушул бедел ашуусу аркылуу Кытай тарапка өтүп кеткен. Өтө албаганы мына ушул жерде сууктан, ачкачылыктан же болбосо башка себептерден улам каза болгон. 2006 жылы үркүндүн 90 жылдыгына карата мына ушул жерде каза болгон адамдардын сөөгүн чогултуу иш чарасы болгон. Бирок чек арачылардын айтымында сөөктөр толугу менен чогулган эмес. Себеби мына бул мөңгүлөр астында дагы каза болгон адамдардын сөөктөрү бар. Азыркы учурда мына бул тоонун үстүнкү бетинде 2 топтон турган адамдар издөө иштерин жүргүзүп жатышат. Биз азыр ушу бедел чек ара ашуусуна чыга бериштерде турабыз. Ушу үркүндүн 100 жылдыгына карата өткөрүлүп аткан иш чараларга ушу чек ара кызматы көмөк көрсөтүп атабыз. Былтырлар ушу жерлерден сөөктөрдү көп көрсө элек, быйыл ушу кар көп болгондугуна байланыштуу изилдөө иштери жыйынтык бербей жатат. Кыргыз эли ата журттун азаттыгы үчүн, өз алдынчалык үчүн көтөрүлүшкө чыккан. 1916 жылдагы кайгылуу окуя Кыргыз элинин 19-кылымдын экинчи жарымы, 20-кылымдын башындагы улуттук боштондук кыймылдарынын эң ириси. Эдил Мелисбек, Жакшылык Чортонов, Коомдук 1-канал, Ысык Көл облусу. Жусуп Мамайдын Манасын окуйбуз аттуу акция өтөт.
Иш-чара 15 июлда Бишкектеги Эмен багындагы Курманжан Датканын эстелигинин алдында уюштурулат. Өкмөттүн колдоосу жана Патриот КЖ коомдук бирикмесинин демилгеси менен уюштурулуп жаткан акцияда Жусуп Мамайдын вариантындагы Манас, Семетей, Сейтек, Гененим, Сейит, Асылбача, Бекбача, Сомбилек, Чигитей деп бир нече аталыштан турган уникалдуу 8 том коомчулукка тааныштырылат. Мусулмандар бүгін Кадыр түн тосуда. Рамазан айынын етек жағында тосылуучу Кадыр түндө мусулмандар түнү бою уктабай тилектерин айтып Кудайга сыйынышат. Кадыр түнгө арналган майрамдык салтанат Бишкектеги 500 адам бата турган башкы мечитте өткөрүлөт. Бирок мечитте саналуу орун болгондугуна карабай, жыл сайын болжол менен 5000ге жакын адам келип Кадырдын тосуп кетет. Мусулмандардын дин башкармалыгы ар бир мусулман колунан келсе Кадыр түндө мечиттен тосо жакшы болорун белгиледи. Ыйык Рамазан 16 июлда аяктап, ал эми орозо айт 17 июлда белгиленет. Бул жолку орозо эң узак күнү менен айырмаланды. Пайгамбарыбыздын ошол хадистери бар, ошол Кадыр түнү боюнча. Ошондо кимде ким ошол Кадыр, ошол Рамазан айында Кадыр түнү турса, ошол Алла Тааладан ошол орозо айы парз болду деп, ошол Алла Тааладан үмүт этип, Алла Таала үчүн Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн туткан болсо, бул адамдын мурунку өткөн күнөөлөрү кечирилет деп пайгамбарыбыздын айткан хадистери бар. Аптанын алгачкы иш күнү мына ушундай окуялар менен толукталды. Бул жана башка кабарлар биздин сайтта. КТРК Чекит KG сайт аркылуу биздин программаларды онлайн түрүндө да көрө аласыздар. Акыркы кабарлар, урунттуу жана кызыктуу окуялар биздин сайтта. Кадыр түндөгү каалоо тилектериңиздер кабыл болсун. Саламатта калыңыздар. Саламатта болуңуздар.